La ilahe illallah. Allah Taala barыбызды Роббубуз Алла деп андан кийин истикаматта тургандардан кылсын. Амин. Бизден эки иш талап кылынып атат. Ушу экөөнү кылгыла деп атат Кур'анда. Алладина қалу Раббуна Аллах сумма истақаму. Кур'андын аяты. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Allah'ın sözü, pendenin sözü emez, insanın sözü emez, cindin sözü emez, periştenin sözü emez. Alamdın yaratıcısı, alamdın koca oyunun sözü. اَلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Ne degen Allah. Andan keyinki kuşka vardı ulan. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ушуну бардыгын айткандан кийин райымдуу, кечиримдүү Аллахтын тарабынан силерге сый, силерге урмат, силерге хамд, ушуну бардыгын Алла Тааланын коноктугу меймандай тургандыр. Аллахым баса товфик берсин. Алла товфик берсин. İmam Ahmad jana Nasai rahimahumullah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rivayet getirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa." Kim Allah'a jolukkanды жақсы көрсө, Allah дагы ага жолукканды жақсы көрөт дейт Peygamberimiz hadisinde. Kim Allah'a jolukkanды жақсы көрсө, Allah дагы ага жолукканды жақсы көрөт. Sahabalar aytıştı, "Kulna ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut." Barыбыз эле өлүмдү жактырбайбыз го. Бул жерде пайгамбарыбыз не деп атат? Ким Аллага жолукса, Аллага кантип жолугасың? Өлгөндөн кийин азыр сен анда жолуга албайсың азыр. Sahabalar aytышты ушуну. Барыбыз эле жек көрөбүз, мындай жакшы көрбөйбүз. Айтты, "Hal yunafi hada hubbu liqa'illah?" Мааниси мындай. Ушул Аллага жолукканга каршы эмеспи ушул биз өлүмдү жакшы көрбөгөнүбүз? Аллага жолукканга каршы, ушул Аллага жолукканды жакшы көрсө деген сөзгө каршы эмеспи? Деп пайгамбарыбыз айтты. Пайгамбарыбыз айтты, не деди? Лейса залик карахиятан. Бул дейт, өлүмдү жакшы көрбөгөндүк Алла Таалага жолугууну жакшы көрүүгө каршы эмес, андай эмес деп. Демек өлүмдү жакшы көрбөй эле Allah subhanahu wa ta'ala jolukkandı жақшы көрүү болот экен. Ал качан дейт? Айтат. "Валакиннал муъмин иза тухдира ва жа'аху ал-башир мин Аллах ta'ala bima huwa sa'ir ilayh ay min anwa'il khair wan na'im falaysa shay'un ahab ilayhi min an yakuna liqa'u Allah ta'ala fa ahabba Allah liqa'ahu." Бул маанisi мындай. Адамга эртеби кеч өлүмдүн белгиси келе баштайт да. Bir uçur gelgende, saati gelgende. Ошол учурда Алла Тааланын тарабынан кушкабар берүүчү келет экен. Жакшы адамгачы, имандуу адамга Алланын тарабынан кушкабар берүүчү келет экен. Кушкабар берүүчү келет экен. Эмненин кушкабары десе, жакшылыктын кушкабары, неаматтын кушкабары. Ошондо бул Аллага жолугууну сүйүп калат экен. Allah дагы ага жолукканды жакшы көрүп калат экен. Мааниси ушул экен да. Мен түшүндүрө алдымбы? Демек пайгамбарыбыздын хадиси мындай болуп атат. Ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Allah да ага жолукканды жакшы көрөт. Бул качан экен? Өлүм төшөгүндө. Имандуу адам Алла Тааланын берген өмүрдү арамга иштетпей, ибадатка, жакшылыкка иштетти. Эми буга өлүм төшөгүндө ошол учурда Алланын тарабынан кушкабар периште, кушкабар айтуучу келет экен, сизге ушундай белектер, ушундайлар депчи. Ошол белектердин баары бир четте турсун, Аллага жолуккан эң сүйкүмдүү болот экен бугачы. Ошо Алла Таалага жолукканды жакшы көрүп, Алла дагы буга жолукканды жакшы көрүп калат экен. Ал эми кафир дейт, ал фажир дейт. Не дейт? Ачан өлүм төшөгө келгенде буга сени мынандай жаман нерселер күтүп атат деген келет экен, коркутуучу. Ошондо бул
жек көрөт экен Аллага жолукканды. Алла дагы буга жолукканды жек көрөт дейт. Мына пайгамбарыбыз ушинтип айткан экен. Факариха лиқа Аллах таала. Туганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүн момундарды келе кушкабарлаган. İmam Ahmad rivayet keltirip Muaz ibn Cebel radıyallahu anhudan Peygamberimiz ayet in şi'tum enba'tukum ma awwalu ma yaqulu Allah azza ve celle lil mu'minin yevmel kıyama ve ma yaquluna lahum. Buna hadis İmam Ahmad keltirgen. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhudan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep atат da. Egerde kalasaňar men sizlerge aytyp bereyin. Ertege kıyamat günü Allah Taala İmandılarga emne dep aytarın. Jana imandılar Allah Taalaga emne dep жооп берерин. Каласаңар айтып берейин dedi da. Айтып атканы ма аввалу ма якул дегени Allah Taala эң биринчи айта турган нерсесин айтайынбы дейт да пайгамбарыбызчы. Allah Taala имандууларга эң биринчи айта турган сөзү эмне экен? Жана имандуулар Allah Taalaga жооп бере турган сөзү эмне экен? Ушуну айтайынбы дейт. Эгерде каласаңар айтып берейин дейт. Kulna naam ya Resulullah, sahabalar aytdı. Aytыңыз o Allah'ın elçisi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. İnna Allah azza ve celle yaqul lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i. Allah Taala mu'minlarga aytat eken. Ey, sizler maňa jolukkandy jakşı gördüňөрmü özü? Maňa joluguny jakşı gördüňörmü? Pendeler aytat eken. Naam ya Rabbana. Owa, o Rabbimiz jakşı gördük dep. Fayaqulu Allah Taala aytkan lima emne üçin jakşı gördüň var. Pendeler aytkan rajauna afwak wa maghfiratak. Biz senin geçirimdүүлüğüňdü ümit kıldık. Oşan üçin jakşı gördük saňa jolukkandy dep. Allah Taala aytkan qad wajabat lakum maghfirati. Meniň geçirimdүүлügüm sizlerge wajib boldu deytken. Demek bunal hadisdi adı düşünüp aldık da Allah subhanahu misali apаңызга жолукканды жакшы көрөсүз, атаңызга жолукканды жакшы көрөсүз, аялыңызга жолукканды жакшы көрөсүз, бала чакаңызга жолукканды жакшы көрөсүз, досуңуз менен көптөн бери көрүшпөй калдыңызга да жолукканды жакшы көрөсүз, батша менен жолукканды жакшы көрөсүз. Туугандар, Allah Taala айтат экен ушинтип пендеге эң биринчи айтканда. Ey момундар, силер мага жолукканды жакшы көрдүңөрбү? Biz şaytandın bir azgırığın, jaman, oy sarusun kagıp koyuyor. Jakşı görürsöň dele, jakşı görmesöň dele bari Allah'a jolugasın. Allah Taala'nın jakşı jolugunu jakşı görsöň dele, jolugun jakşı görmesöň dele bari bir neken? Bari bu dünýede ketesin. Al bar nerse jakşı görüp koygan utal eken. Sözsüzden. Allah Taala aytат ошентип. Maňa jolukkandy sizler jakşı görmedingmi? Owa dep жооп beredi. Emne üçin jakşı gördüň dese? Geçirimdүүлüğümdü ümit kıldık, oşan üçin jakşı gördüm. Allah emne deytken? Men geçirimdүүлüğüm sizlerge wajib boldu deydi. Geçirimdүүлüğüm sizlerge wajib boldu. Boldu mesela geçirdim degen söz. Sizler bu dünýede kataňar bar ele, kemçildiğiňer bar, jaňylyş, günöpüňer bar. Всё. Bayağı orası aytmakçı zabut da. On bar geçir. Keremet Allah Taala. Bizge bergen nersesi. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya ve fil ahireh. Na periştelerin aytkan. Ey Allah Taalaga var berip atar. İmandılar, istiqamatda turgandardy Allah Taala'nın tarabынан sıybe. Perişteler düşöt dagы aytışat alar. Gıjalat bolbay, korkboysuňar, gıjalat bolboysuňar. Jana oşo menen birgelikde biz sizlerden goldooçuňarmyz deyip. Sizi kim goldayt? Biz az aytып atdyk, kırışan kim deyip. Kimge işenip atasın? Sözdü. Tuğan, bulardı perişteler goldayt deydi. Allah, perişteler koştop duradi eken. Nahnu awliyaukum. Biz sizlerden jakyn dosuňarmyz. Biz sizlerden goldooçuňarmyz. Sep degende awliya, wali degen sözdөн çykat da. Toysunda wali degen köpçülük. Wali degen ne? Dos, goldooçu, korgooçu. Mına biz sizlerden dosuňarmyz, goldooçuňarmyz, korgooçuňarmyz. Bu dünýä jaşosunda dagы, ahiretde dagы dep aytat eken da. Mına kim goldop atat bulardy?
Ким колдоп атат? Аллаху акбар. Андан кийин буну эмне үчүн айтат ушу периштелер десе, жакшы көргөндүгүнөн, жүрөктөрүн бейпилдетип, тынчтык орнотуудан айткандары сөзү ушу экен да. Ахиббаукум ва ансарукум, биз силерди жакшы көрөбүз. Biz sizleri жақсы көрушілербіз, сіздерге жардам берушілербіз. Ва нусахау лакум фил хаяти дуния, biz сіздерге жақсылық қалаушыларбыз бұл дүниеде. Ошон үчүн biz сіздерге жақсы нерсени илхам жүрөгүңөргө салып турдук. Сіздерге жақсы нерсени, жаман нерседе сіздерди этияттап, мынандай кылып айтып турдук. Шайтан сіздерге жамандыкты, бузукулукту кооз кылып көрсөткөндөрдөн, андан этияттан кыла, сактан кыла деп турдук дейт. Мына периштелердин колдогону ушул экен. Периштелердин колдогону ушулар экен. Жүрөккө келет, мына арам десе барбагы. Тополонго катышпа деп, все. Тополонго катышпа. Периште жүрөгүнө салды да. Алар бузукулукка катышпалар. Алар менен соучастник болуп жүрбөдү, барбагы. Муну ким периштелер жүрөгүнө салды да, ошо адамгачы. Ана жакшы ишти кылып койгон деп, периштелер салды жүрөгүнө. Ушуга далил hadiste dağı gelet. İbn Masud radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan inna liş-şeytan lemmatun bi ibni Adam ve lil-melek lemma. Şeytanın da bir türküsü var eken adam balasına, periştenin de bir türküsü var eken. Tak, alganda şeytan kıkanday dese fa i'ade bi şer. Al jamanlıkka wada öğretken ve takzibil bil hak, hakikatı жалганга чыгарганга түртөт экен. Периште эмнеге түртөт десең, жакшылыкка түртөт экен, hakikatты тастыктаганга түртөт экен. Эми ким жакшылыкты жүрөгүндө таап, hakikatты тастыктаганды тапса, билсин, бул Алланын тарабынан жана Аллага мактоо айтсын. Фали'алам аннаху миналлахи таала фалияхмадиллах. Билип койсун, Алланын тарабынан жана Аллага мактоо айтсын. Эми ким шайтандын түрткүгүн тапса, анда не дейт? Фалиятаавваз биллахи минаш-шайтан. Алла Тааладан пана тілесин шайтандын азгырыгына, жамандыгына. Кейін Құранда Алла Таала мынандай деп айтат да: "Аш-шайтан яидукумул фақр ва я'мурукум бил фахша, валлаху яидукум магфирата минху ва фадла, валлаху васиун алим." Караңызшы, эмне деген аят. Шайтан силердичи коркутат, чакырчылык менен жана аберсиз ишке буйрат. Шайтандын иши ушу. Чакырчылык менен коркутат. Садака берсең чакыр болуп каласың деп. Пайгамбар ант ичип айтат. Ким садака берсе, ант ичип айтайын, анын малы азайбайт деп. Шайтан айтат, эчтерсең калбайт деп. Кимге ишенели? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат. Ямхақуллах риба ва юрбис садақат. Сүткорлукту түп тамыры менен жулуп жок кылат. Садака бергенде Алла Таала көбөйтүп берет дейт. Садака берген. А шайтандын иши ушул экен бизге. Эгерде караңыз, ушу киши садака берейин дегенде, ушу сен акчаң азайып, кембагал болуп каласың деген келип калса, ой, точно билип кой шайтанда. Бул ой кимден келди? Шайтандан. Запаттан эмес, шайтандан. Каяктан келди? Азыр бир нерсе өздөрү ошол жактан дейт. Биз кызык эле адам болуп калдык биз. Бул шайтандан, пайгамбарыбыз айтат, бул шайтандан. Уятсыздыкка. Саңа давай деп аткан болсо билип кой, точно шайтандан. Аны билесиң, жүрөгүң деле билет, акылың деле билет, мээң деле билет. Эми ким уятсыз ишти билбесе, эми билем, аны адам деп айтабызбы, айтпайбызбы, аны силер чечкиле. Бирок уятсызга эгерде буйруп аткан болсо, точно бил бул шайтандан. Азыр эле нормально эле отурдуң, аны бете тамак жеп, ичип, сүйлөшүп, сыртка чыгып уже уятсызга баштады да. Бул ой каяктан келе калды? Каяктан келди? Запаттан? Шайтандан. Шайтандан келди бул, шайтандан. Осеп Алла айтып атат, Алла биздин жаратуучу Алла айтып атат. Аш-шайтан яидукумул фақр ва я'мурукум бил фахша. Эки нерсе. Шайтан силерди коркутат, чакырчылык менен буйрук берет силерге уятсыздыкка. Абирсиздикке, фахша. Абирсиздикке.
Эми Алла Таала валлах яидукум магфирatan min fadla, Алла да вада берет силерге. Өзүнүн тарабынан кечиримдүүлүккө жана айкөлдүүлүккө Алла вада берип атат. Валлаху васиун алим. Алла субхана ва таала кечирими кең, бардыгын билүүчү. Нахну аулияукум фил хаятид дунья. Иман келтирип, түз жолда бекем турган, жакшылыкты бекем турган, жамандыкты таштаганда бекем турган адамдарга периштелер түшүп кушкабар айтып атат. Силерге өлүм учурунда, кабырда, кайра тирилгенде эч кандай коркунуч жок, эч кандай кайгы жалатчылык жок. Биз силердин колдоочуңарбыз, жардам берүүчүңөрбүз, силерди жакшы көрүүчүлөрбүз, силерге жакшылык каалоочуларбыз. Бу дүйнөдө дагы, ахиретте дагы деп айтып атат. Дагы мындай деген сөз дейт да. Нахну аллази кунна нахдур маакум фи маджалиси ибадатикум ва салаватикум ва тилаватикум ли китабиллахи таала. Хадисте келет. Бу дүйнөдө биз силерге жардам берүүчүбүз, силерди колдоочубуз, силерди коргоочубуз деп айтпайбы? Качан десе, биз силердин мажлистериңерге шерик болот элек дейт. Мына илим мажлисиңерде биз периштелер айтып атат, шерик болот элек. Силердин намазыңарда, ибадатыңарда, илим мажлисиңерде шерик болот элек. Шерик болот элек. Силер Алланын китеби Куран окуп атканда шерик болот элек деп. Муслим шарифте келет бул. Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алланын үйүнүн кайсы бир үйүндө бир коом биригип Куран окуса, периштелер аларга Алла Тааланын райым аларга жайып, периштелер аларды курчап алат деген. Не кылып алат деген? Курчап алат. Бул хадисте келет. Назалат алейхимус сакина ва гашиятхумур рахма ва хаффатхумул малаика. Аларга сакина, өзгөчө Алла Тааланын тарабынан бейпилдик аларга түшөт, жана аларды райымдуулук басып калат үстүнө. Ва хаффатхумул малаика, периштелер аларды курчап алат дейт. Карачы. Ва закарахумуллах фиман инда, Алла Таала периштелердин алдында аларды атайт дейт. Аларды атайт. Кимге десе, мажтама каумун фи байтин мин буютилла ятлуна китабаллах ва ятадарусунаху байнахум. Мына ушуларга Алла Тааланын үйлөрүнөн бир үйдө топтолуп, Алланын китебин окуп, бири-бирине сабак кылгандарга. Ошонун арасынан алхамдулилlah биздер киребиз. Алланын үйүндө турабыз. Баарыбыз топтолуп отурабыз. Не кылып отурабыз? Куранды сабак кылып отурабыз. Курандын аятын, бир аятын мына бүгүнкү сабактан баштап. Ушуну биз өз ара сабак кылып отурабыз. Пайгамбарыбыз айткан, Алла Тааланын тарабынан мына жүрөккө тынчтык чыгат. Менде дагы кичине, сизде дагы билбейм кандай, кичине азыр намазга чейин кыжалатчык бар эле. Азыр чын айтыңыз, ошо кыжалат барбы жокпу? Издеп алып таппайсыз азыр. Жок, Алла Тааланын алхамдулилlah кыжал кетирет. Алла Тааланын райымы жа, периштелер курчап алат. Allah